19 январга карата Кыргызстанда дагы 90 кишиге коронавирус жугуп, Бишкекте 2, Ошто 1 бейтап көз жумду. Өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 83.268 адамга жетти. Жалпы ооругандардын 79.249 сакайда. Соңку бир күндө 145 адам айыкта. Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020 жылдын март айында аныкталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1390 адамга жетти. Илдетке каршы республикалык штабтын телеграм каналында жарыяланган кабарга таянсак, ооруканадагы 742 бейтаптын 37синин абалы өтө оор, 477си орто оор абалда жатат. Калгандарынын абалы канааттандырарлык. Башка бейтаптар үй шартында даарыланышууда. AQShdагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, дүйнөдө COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 19 январда 95.555.000ден ашты. Оорудан көз жумгандар 2.039.000ден көп, ал эми сакайгандар 52.635.000ге чамалуу. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын ички иликтөө жана коопсуздук боюнча башкармалыгынын башчысы кармалда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча ал мыйзамсыз баюуга шектелүүдө. Маалыматтарга караганда финансы полициясынын ички иликтөө жана коопсуздук боюнча башкармалыгын Айбек Рахманбердиевич Токоев жетектейт. УКМКнын маалыматы боюнча Айбек Токоев 2014 жылдан бери экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын органдарында жетекчи кызматтарда иштеп жүргөндө. Ош жана Бишкек шаарларынан 15тен ашык кыймылсыз мүлк сатып алып, жакын туугандарынын атына каттаган. Мындан тышкары Ош шаарында 13 кабаттуу турак үйдүн, ресторандардын, дүкөндөрдүн жана май куюучу жайлардын курулушуна ири суммадагы каражат жумшаган. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Токоевдин кыймылсыз мүлк жана финансылык активдеринин жалпы наркы $4 миллион ашат. Бирок бул анын мыйзамдуу кирешесине кирбейт. УКМК аталган жетекчине 18 январда кармады. Учурда сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында анын бардык мүлктүк жана каржылык активдерин табуу, ошондой эле алардын болжолдуу наркын аныктоого багытталган кошумча тергөө оперативдик иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Маалыматтарга караганда Айбек Токоев экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жубайы Айгүл Токоеванын тууганы экендиги айтылууда. 18 январ күнү кечки саат 7-8 чамасында Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайына ырчы Самара Каримова бир топ кишинин коштоосунда келип, иш бөлмөсүнө кирди. Бул тууралуу жеринде окуяга күбө болгон Азаттыктын кабарчысы маалымдады. Каримова бир нече киши менен имаратка келип, алар жетекчи олтурган бөлмөнүн эшигин бузуп кирип, ачкычын алмаштырып кетишти. Окуя болгон жерде милиция кызматкерлери дагы болду. Алар эч кандай мыйзам бузуу болгон жок деп комментарий беришти. Буга чейин шаардык милиция Каримова мугалимдер жамаатына каршы арыз жазганын билдирген. Арыз Жоруктар кодексинин 167-беренесинин сот чечимин аткарбоонун негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталгандыгы маалым болгон.